Достор, кандайсыздар? Менин дагы Кытайдан товарларым келди. Кандайсыздар достор? Менин дагы Кытайдан товарларым келди. Бул Таоте сайтында саткан товарлар болчу. Азыр баарыңыздар менен биргеликте чогуу ачып распаковка жасайбыз. Кандай товарлар, канча сомго келди? Дайын Кудайды эч нерсени ача эретмин. Баары чогуу ачабыз. Бул жерде 4 гана товар, дагы толтура товарым жолдо келатат. Аларды күтүп отурбастан ошол келген товар менен распаковка жасай берейин. Эмесе биринчи товарга келсек, билесиздер, дайын Кудай эле аябай көп товар заказ кылган үчүн ачмайынча өзүм деле эмне товар экенин билбейм. Биринчи эле бул детский сумка экен. Ушундай сонун детский сумка. Ичи мындай бир бөлүк. Кичке кыздар көп айылганга ар нерсесин салып садикке же дагы мындай эле прогулкага көрөсүздөр. Сонун качествосы да сонун экен. Мындай болот экен, эки жака тең. Розовый сон, бул узарат экен. Ремешогу. Жакты силерге аябай сонун экен, детский неги сонун көрүнөт го. Билесиздер, бул телефон менен заказ кетирем. Бул жактан карасам 8 юан көйтөбүз. Бул сом менен 104 сомго келиптир. Элестетиңиздер, 104 сом. Кыргызстанда канча сом экенин билбейм, анткени детский сумкалар кызыкпап турдум деди. Бунун келиши 104 сом, сайттагы баасы. Таоте сайтынан заказ кылынган. Ушундай детский сумкалар силер да заказ кылсаңыздар болот. Бекем, качествосы сонун экен. Кийинки товарга өтсөк, кичинекейлеринен баштайбыз. Бул товарды мен канча күттүм. Буну заказ кылганымды өзүм унутуп калыптырмын. Купон салып жүрүптүр. Билесиздер да буну. Буну эмне деп айтылат деп? Светильник деп айтайын. Светильник, могундай, ночник. Пульту менен экен мынакей. Зарядкасы. Азыр буну мен распаковкадан көргөзө албайм, иштеген өзүнчө видео тартып коем. Бул жерде саят. Мен видеодо көргөнүм боюнча мындай кылып саят. Телефондун зарядкага дагы эле экен, зарядка. Достор, мен зарядкага сайып иштетип алдым. Обычный эле телефондун зарядкасына саят эмес, бул жагына сайып ошондурун телефондун зарядкасынын башына. Азыр эми күндүз да азыр жакшы көрүнбөй жатат. Номойду баскан сайын светтер алмаштырат. Бул түнкүсүн сонун болот. Мен караңгыда да видео тартып киргизип коем. Билесиздер да, ушундай светильникти көптөн бери эле сториске коюп жүрчүм. Ушундайды өзүбүзгө заказ кылгам. Бунун чоң кичинекейлери жана көп светтүүлөрү бар экен. Мен 18 юандыгын заказ кылгам. Биздин сом менен 234 сом экен ушул болгону. Кечине да сайып көргөзөм. Мынакей пульту менен бул жерде светтер бар экен, ошону басканда алмашат экен. Азыр жакшы өзүм түшүнбөй жатам. Бирок мен рекламадан көргөн боюнча өйдөн баскан сайын светтери алмашып турат, сонун болуп. 234 сомдук жоң гана светильник эмес, трендовый сонун светильник, светтер алмашып тура турган. Заряд менен кетет, эч кандай батарейка салбайсыздар. Зарядка сайып коюп эле иштете бересиздер. Ручной ушул басып светтерин жылдырсаңыздар болот. Ал эми азыр пульт менен түшүнүп иштегенди үйрөнүп алам. Жатып алып эле зарядка сайып коюп, пульт менен өчүрүп, күйгүзүп, башка светтерге коюп, яркостун азайтып, көбөйтүп, бардык функциясы бар экен. Сонун баы 234 сомго. Бизде ушундай кичинекейликтери мен билишимче 1000 сомдон өйдө сатылып жаткан. Чоңурактары жана аябай көп свети барлары, бул жактан башкача болот го. Көп свети барлары 2000-2500 деп көргөм да. Буну атайын заказ кылгам, көрөйүн кандай болот экен деп. Бул жактан кийинки товар улам сайын чоңураак. Эч нерсе ачылган эмес. Пакетиктер даже упаковкасы экен. Араң ачып атам. Бул жакта сумка экен, бир эмес, 2 сумка. Менин сүйүктүү рубрикам. Ар бир заказымда сумка заказ кылам. Жана сатам, көрөсүздөр, ушундай сонун сумкалар, качественный. Мурдагы распаковкаларымды көргөндөр билет. Мурда ушунун башка светтерин заказ кылгам. Азыр башка светтерин заказ кылдым. Бул жерден ачылат. Ичинде форма берген мындай пакетиги бар экен. Ичи ушундай бекем, качествосы аябай сонун. Ушундай сонун сумкалар мурдагы заказ кылганда аябай көп заказ түшкөн, аябай жакшы сатылган. Буну как клатч катары колдонсо болот, как сумочка катары колдонсо болот. Уже мурда калгандарга 6 айдан ашып калды. Могул жерлери да саргайбай, өңүн кетип калбайт экен, ошол ойдон экен. Ошон үчүн дагы заказ түшүп, дагы заказ кылгам. Буну узартып дагы тагынса болот жана кыска эле модный кылып тагынса болот. Сумка катары дагы клатч катары да кетет. Материалы бекем, эч нерсе болбой турган аябай сонун сумкалар. Бунун сайттагы баасы 15 юан, биздин сом менен 195 сомдук сумка. Элестетиңиздер, 195 бизде ушундай бар, булар бизде жок дегенде эле 1000 сом. Жандан дагы өйдөрөөк да, тойлорго, ушундай вечерлерге колдонгонго. Аябай сонун сумка, живой бул, аябай сонун. Ошон үчүн мен кайра заказ кылып жатам. Бул деле точно ошондой эле, башка расцветкасы. Ар кандай расцветкаларын бул дагы ушундай узарат, кыскарат, качествосы сонун. Аябай бекем да, сырттары эч нерсе болуп кетпейт. Красивый, 2 в одном, и сумочка, и клатч. Экөө тең 195 сомдон. Таоте сайтындагы баасы. Көрүп атасыздарбы? Видеодон эле көрүнөт, аябай сонун, красивый, качественный сумкалар.
Бизде жок дегенде 1000 сом, ошондо бул 195 келип атат. Кыргызстанда 5 эсе кымбат да булар. Буну сиздер бул сайттардан 195 сомго гана аласыздар. Өзүңүздөр үчүн алсаңыздар болот, сатсаңыздар болот мынакей. Эч уят кылбай турган качественный сонун трендовый сумкалар. Биринчи заказ кылганда бир эле сумка заказ кылгам, мындайдан кандай болуп калат, бул жери үзүлүп калбайбы же сарысы чыгып кетпейби деп анан аябай жакшы качестводо экенин билип мындай көптөн заказ кылып баштадым. Кийинки заказымда дагы ушундай сумкалардан аябай көп келет. Токтой заказ кылсаңыздар болот. 195 сомго бул аябай эле арзан да, мындай бааны эч жерден таппай болуш керекпиз. Тем более ушундай сонун сумкаларга. Кийинки товарга өтсөк, чоң товар. Ичинде дагы башка товар бар экен. Мен 4 эле товарды алдым, көрсөм 6 товар экен. Упаковкалардын ичиндеки 6 товар эмес, 7 товар экен. Бунун ичинде дагы бар экен. Мен сыртынан адашып калыптырмын, ичине 2-2ден салынгандар бар экен. Ошентип сыртынан 4 эле товар көрүнүп аткандарым көп товар болуп кетти. Бул жакта да 2 сумка бар экен. Бул жакта 2 сумка, светильник, детский сумка. Сонун. Бул мындай сумкалар. Ичинде форма берүүчү кагаздар жана узартып тагына турган чынжырча 2 вариантта тагынса болот. Узун кылып, кыска кылып, мынакей. Бул болсо ушундай сумка. Бул сайттагы баасын карабай эле билем, жатка 9 юан болчу. Примерно 130 сом да. 120 бир нерсе турган. Округление менен айтсам, 130 сомдук сумка элестетиңиздер. Бектен экен, катуу. Бир эле ичинде ушундай 130 сомдук сумка элестетип атасыздар. Мунусун салып койдум. Бунусун модный катары эле кошуп алсак болот экен, же бул чынжырчасы менен дагы жеңилирээк нерсе салганда колдонсок болот. Ушундай модный болот. Буну алып тастасак деле болот эгер жакпасак. Мен кара сумкам барго, ошондой эле как леопардты тигровой болуп калат экен, ушундай. Чехол эле колдонуп атам. Ичинде бир бөлүкчө, телефон, зарядка, дамайдачка бар. 130 сом аябай эле арзан болуш керек, мындай. Бекем экен, жакшы эле колдоно тургандай. Бизде булар жок дегенде 600, 700, 800 же андан да кымбатыраак болушу мүмкүн. 130 сомго мен Кыргызстандан сумка көрө элекмин да. Бул болсо сонун 130 сомдук сумкалар. Бизде дагы экинчиси бар, окшош. Бул болсо акыркы товар. Шуну менен меники жалпы 7 товарым кетти. Баарыңыздар эле келди. Бул игрушка сала турган мешок же да башкача кандай айтат билбейм. Ичи мындай. Бекем, многоразовый коробкага, пакетке салып отурбастан ушуга игрушкаларды салып, ткан кылып коюп койсок болот. Ушундай. Сайттагы баасын көрөм. Буну жеп ататканча эле ачып алдым, кызык болуп. Эми башынан көргөзө кетсем, бул детский сумка болгону 104 сомго келди. Кыргызстанда канча сом билбейм, бирок 104 сомго мындай сумка таппайт болуш керекпиз. Жок дегенде 405 сом. Бул сумкалар 130 сомдон келди. Бул Кыргызстанда жок дегенде 500 сом, 4-5 эсе кымбат. Жана ошондой эле бул сумкалар 195 сомдон келди, 200 сом деп коеюн. Бизде Кыргызстанда булар жок дегенде 1000 сом. Ошондо дагы деле 4-5 эсе арзан. Жана бул мешок игрушка сала турган 91 сомго келди. Кыргызстанда канча сом экенин билбейм. Жок дегенде 304 болуш керек, эгер болсо, анын точносын билбейт элем. Бул кичинекейин Кыргызстанда 1000 сомдон көргөм, чоңдору 2000-3000 сом экен. Бул пультун иштегенди үйрөтүп алдык. 16 цвет менен 16 цветте күйөт экен бул жери. Бул болгону болсо ошол 234 сомго келди. Мына ушул жердеги жалпы детский сумка менен кошкондо 5-6, бул игрушечный мешок менен общий 7 товарга мен болгону 599 сом төлөдүм. Жол киреси 7 товар деп коеюн. Кытайдан мен Таласта турам, билесиздер, Таласка келген жол киреси баары биригип болгону 600 сом болду ушул 7 товарга. 7 товарга бөлүп койсок, ар бирине где-то 90-80 сомдон айланып калат. Ошо жол киресин кошкондо дагы көрөтасыздар, булар аябай арзан. Каргого канча акча төлөгөнүн дагы бул жерге скрин менен коюп коем. Сиздер дагы эч коркпой заказ кылыңыздар. Товарлар чындап арзан. Арзан десе жакшы эмес келип калбайт. Качествосы дагы сонун, көрүнүшү дагы сонун. Аябай эле экономия кыласыздар.